Мени сакташыңар керек. Алымкадыр Бейшеналиев ага коркутуулар болуп жатканын айтты. Өлкөдөгү 17 медициналык окуу жайды жабуу боюнча маалымат жарыялангандан кийин Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевге коркутуулар болуп жатат. Мындай маалыматты министр өзү Суперкейчи порталына билдирди. Азыр мага олигархтар, миллионерлер чалып алып коркутуп жатышат. Ошон үчүн мен 10 күн мурун эле журналисттер мага жардам бергиле деп айткам. Сабырбек Жумабеков мындай эле: бул жерде 17 миллионер Бейшеналиевди жок кылабыз деп чыгат. Себеби талапка жооп бербеген окуу жайларда менден башка бир министр жаба албайт. Ошон үчүн мени сакташыңар керек. Эгер мен жок болсом, бул система кайра эле келет, деди Бейшеналиев. Буга чейин өлкөдөгү талапка жооп бербеген 17 медициналык окуу жай жабууларын Алымкадыр Бейшеналиев билдирген. Кечээ 17 февралда Саламаттык сактоо министрлиги жабыла турчу медициналык окуу жайлардын тизмесин жарыялады. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Мобу кишилер өлкө душмандары салык төлөгүсү келбегендер мамлекеттин чөнтөгүнө кол салган кылмышкерлер сыяктуу. ККМ боюнча 8 миллион сомго чейин соода кылсаң иштекке төлөбөйсүң. Тескерисинче карапайым соодагерлерди колдогон мыкты мыйзам. Ал эми 8 миллиондон ашсаң очойдо пайда тапкан ишкер болосуң. Ошончо пайда таап туруп мамлекетке салык төлөбөө өлкөгө болгон чыккынчылык. Ал эми кассовый аппараттар ошол сенин соодаң 8 миллиондон ашабы ашпайбы аныктап берүү үчүн гана керек. Дурдоочулар кутурду. 570терди тебишет, бирок салык төлөгүсү жок. Беттеген болуш керек. Салык төлөөсүң, ата-энең пенсия албасын, мамлекеттин жолу менен жүрбө. ККМге каршы митингге чыгуу: биз мыйзамсыз товар алып кирип жатсак, силер тешиктерди бүтөп салдыңар деп нааразычылык акциясына чыккан сыяктуу эле көрүнүш. Же болбосо мен тоок уурдап атсам, силер итиңерди бошотуп салдыңар деп тооктун эсине нааразы болгон сыяктуу эле нерсе, дейт Кудурет Тайчабаров өзүнүн Facebook баракчасында. Эл чындыкты билсин. Шайырбек Ташиев муниципалдык эмес мекеме кызматкерлеринин айлык акысын көтөрүү керек. Кечээ 17 февралда Жогорку Кеңештин депутаттары кезектеги жыйынга чогулду. Анда эл өкүлү Шайырбек Ташиев муниципалдык эмес мекемелердин кызматкерлеринин эмгек акылары боюнча маселе көтөрдү. Баарыбыз билгендей, муниципалдык эмес кызматкерлерге тазалык жумушчулары, айдоочулар кирет. Аларга үстөк акы төлөп берүү маселесин айылдык жана шаардык кеңештер чече аларына карабай, атайын токтомдо көрсөтүлбөгөндүктөн төлөнбөй келет. Эгер төлөп койсо, эсеп палатасы текшерип, каражатты максатсыз пайдаланган деген жүйө менен көйгөй жаратат. Андыктан 2008-жылы чыккан 22 токтомду өзгөртүп, жергиликтүү кеңештер мүмкүнчүлүгүнө жараша үстөк акы чегере алары боюнча түзөтүү киргизүү керек. Жумушчуларды кармап калуу үчүн ушундай чечим кабыл алуу шарт, деп билдирди. Ошондой эле депутат алардын айлык акысы 5000 сомдон гана тегерегинде экенин кошумчалады. Булак аргумент. Эл чындыкты билсин. Жоо аяган жаралуу дегендей Мадумаров акыры башка муш болуп тийби? Башкы прокуратура Адахан Мадумаровдун жоопкерчилигин кароо үчүн парламентке кайрылган. Атайын комиссия түзүү менен депутатты кол тийбестигин алууга уруксат берүү машакаты турат. Айрым эл өкүлдөрү коомчулук астында пиар жасашып чырылдамыш этти. Алар да учетко коюлуп атыптыр. Мындай жагдайда Мадумаровдун чыйпыйы чыгып, бирок сыр билгизбей аныгында камалып кетүүдөн коркуп өзгөчө түндүк катмардын таянычын издегени байкалды. Жогорку Кеңештин тегерегүстөрү уюштуруп, ал жерге оппозиция өкүлдөрүн, жаранды коомдун долуу аялдарын топтоп өзү төрдө отуруу менен коштошуу кечесин жасагандай. Көмүскөдөн Мадумаров тарапташтарын радикалдаштырууга үндөп, бийликтин кадамына жараша жооп кайтаруу вазыйфасына токтолушканы кандай? Камалып кетсен төңкөрүш жасашабы? Бул жагынан катуу иштеп жатышса, аягы эмне менен бүтөт? Кыскасы, Адахан Мадумаров бийликтин куугунтук жеп аткан адамдай көрүнүп, пиарды күчөтүп, оппозициянын көч башындагы лидер катары өзүн сыпаттап алдыга умтулууда. Түпкүлүгүндө бийликти саясий өңүттөн утуп алууга баратат. Ошол эле кезде президент Садыр Жапаровду жапа турмак каралоого алышканы жашыруун эмес. Тиешелүү аткаруу органдары бул жагынан аксашып, утулуу кезесинен кабылгандай. Жоо аяган жаралуу дегендей Мадумаровду эркелетүү менен жалтактай беришсе, акыры башка муш болуп тийбейби? Камак алынбаса, карып жеп жазда, анан күздө калайманды салбайбы? Айтор жакшы эмес, бийлик ашкере гумандуулук кылууда. Булак Азия Ньюс газети. Ассаламу алейкум, дорогие друзья. Мы занимаемся лечением любой сложности. Талас облусунун бюджетине кол салып, бир тыйын уурдабаган, Таластан жер алып хан сарай куруп албаган, таластыктын бирөөнүн чекесине чертип, мышыгын пыш дебеген, ошол убакта Таласка аткарып жаткан кызматтык себептер менен барып калган күчтүү генерал. Эл урматтаган инсан, чоң тамгадагы чынык адам Раматылык Молдомуса Когонтаевди аяусуз уртакмокко алышып, жарым жан кылган эки буттуу патриот айбандарга суроом бар эле. Биринчи, эмне үчүн Кыргызстанды 15 жыл башкарам деп шумубузга чейин шыпырып байкуш элге айлантып койгон Кумтөрдү Канадага карматып берген, Аксыдагы, эң таладагы элди аткан бүткүл тармакты
талкалаган. Подкабушник күйөө балаңар Акаев өлкөгө келип, силер тарап барганда кармап алып сабаган жоксуңар. Эмне күйөө баланы пайгамбар сыйлаптыр деп колуңар көтөрүлгөн жокпу? Экинчи Акаев 15 жыл эл башкарган эмес, өлкөнү силердин кызыңар Майрам Акаева башкарган. Майрам жегенден кийин Атамбаев менен Отунбаевалар гана дагы жешти, башка эч ким булардай булганган эмес. Илгери кыргыздардын жашоосунда чектен чыккан аялдардын чачын налыса кырып, Отунбаева калагандай жеп-жылаңаш чечиндирип, котур эшекке тескери меңизип элди кырдырткан. Силер эмне үчүн Майрамга оозуңарды ачып бир-эки ооз суроо бере албадыңар? Өзүңөрдүкү үчүн өлкөгө күйгөн патриоттук сезимиңер кайда калды? Үчүнчү, Отунбаева силерден чыккан апчеңер экенин уялбайсыңарбы? 7 апрелде аянтка чыккандардын эч кимиси куралдан ок чыгарбай койгондо, силердин апчеңер аткыла деп команда берип, ошонун кесепетинен 87 баатыр сөрөйлөр өлүп кетишпедиби? Отунбаеванын кесепетинен түштүктө миңдеген силердей эле кыргыздар өлүп курман болушту. Отунбаева түштүккө барганда ага түштүктөн бир адамы кол көтөргөнгө адамдык сапаты жол койгон эмес. Болбосо Отунбаеваны өлтүрүп койгон адам сооп тапмак. А силер эмне үчүн Отунбаеваны токмок албайсыңар? Аял киши деп аяп калдыңарбы? Туура Борике жан эмес белеңер. Чөптөн башкага зыяныңар тийбеген жок дегенде адамгерчилик үдөсүн болсо да Отунбаева жоопко тартылсын деп кыйкырып койсоңор болмок. Тескерисинче биздин апчебиз деп сыймыктанып жүрөсүңөр. 4-чү Бабановаңардын өнөрү өзүңөрдөн артып бүткүл Кыргызстандын 4 бурчуна жетти. Газды орустарга 1 тыйынга берген Бабановду эмне үчүн бүрчүккө такап көкөтүп койгонго жарабайсыңар? Кен чыккан жериңерди да орустар менен басып алган Бабановдон коркосуңарбы? 5-чи, силер элдин үнүн бийликке жеткирет элдик депутат деп килемге салып көтөрүп шайлаган Чаламолдо макалчы Момбековуңар жалгыз адамдын болгондо да биздин рызкыбызды уурдаган силерди Абыке Көбөштүн тукуму таластыктар эл болбойт деп кемсинткен Атамбаевди колдоп, хан сарайынын эшигин шыпырып калса эмне үчүн аны Куугантаевдей кылып урбайсыңар? Эмне силер жалаң сырттан келгендер токмоктойсуңарбы? Таластагы тууган уруктарды көргөнү баргандан да чоочуп жүрөбүз. Бакыйган генералды ошондой акыбалга жеткиргендер бизге окшогон жөнөкөй жарандарды соо коебу деп. Менин бул суроолорум Куугантаевди токмоктогон, ата тарбиясын көрбөгөн айбандарга гана тиешелүү. Башкаңар сөз эсин табат болбой тынч олтура бергиле деп Шаамурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Башты сурасаң бутту көрсөтүп, аналгин сурасаң ситрамон берет. Алымкадыр Бейшеналиев эмне себептен 17 медициналык окуу жай жабыларын айтты. Өлкөдөгү көпчүлүк медициналык окуу жайлар акчага алып эле студенттерди окутпагандыктан 17 медициналык окуу жай жабылат. Бул тууралуу Супергейчи порталына саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Министрдин айтымында өлкөдөгү айрым жеке менчик медициналык окуу жайлар татыктуу билим бербегендиктен Кыргыз өлкөсү кара тизмеге кирип жатат. Биздин кээ бир окуу жайларыбызды Пакистан кара тизмеге киргизген. Себеби бизде окуп кеткен индиялыктар, пакистандыктар өздөрүнүн өлкөсүнө барып экзамен тапшырганда эч кимиси өтпөй калган. Алар башка аякта десе бутту көрсөтүшкөн да, окубаса баштык аяктан табаталар. Эмне үчүн дегенде биздин өлкөбүздөгү жеке менчик медициналык окуу жайлары окутпайт, акча алып эле жүрө беришет. Ошон үчүн алар бизди кара тизмеге киргизип жатат. Биз сүйлөшүп жатып өлкөдөгү 4 окуу жайды кара тизмеден чыгардык. Биздин өлкөдөн барган дипломдорду жаратышпайт экен. Экинчиден, кээ бир медициналык окуу жайлар даярдап жаткан дарыгерлер өлкөбүздө калат. 10-15 жылдан кийин алар бизди сен экөөбүздү дарылайт. Аналгин гана десең ситрамонду көрсөтүшөт. Анан экөөбүз айыга албай ооруп өлөбүз. Ал эми акчасы бар олигархтар билет. Алар бул жактан дарыланбай, АКШ, Германия жана башка жактан дарыланат. Ошон үчүн күйүп акча алып эле окутпаган медициналык окуу жайларды жаптырып жатам, деди Бейшеналиев. Булак Super.kg. Эл чындыкты билсин. Аида Салянова сурулуп чыгабы? Көпчүлүктүн назары түшүп калганда эл арасында Аида Салянованын адилеттүүлүк үчүн күрөшкөнү, дайыма чындыкты айткан өзгөчө бааланып көпчүлүктүн назары түшүп калгандай. Калың катмар ичинен талкууга алынууда. Көп жылдар бою мамлекеттик кызматтарда иштеп, башкы прокурор кезинде оңдогон коррупционерлерди камакка алганы айсбергти жаргандай эле кыргыз коомчулугуна жаңылык киргизген. Депутат кезинде оппозициялык багытынан тайбай элдин укугу талам үчүн күрөшкөнү бааланууда. Учурда Свердлов округунан башка талапкерлер деле аракет кылып жатышат, бирок деңгээлдери тажрыйба жагынан Аида айымга жетпегенин байкадыңарбы? Эгерде шайлоо таза күрөштө уланып добуш сатып алуулар орун албаса, көпчүлүк татыктуу талапкерлерди депутат кылышары ажеп эмес. Топтун ичинен ким сурулуп чыгаарын туюп атасыңар да, туурабы? Булак Азия Ньюс газети. Эл чындыкты билсин.